Атам жана кумтөр туура эмес иштеп атат деп эме статьяларды жазган. Анан ошондо атамды как сакалдуу киши катары тиги ошол убакта Садыр Жапаров азыркы президент оппозиционер болчу. Анан ошол Жапаровдон сен акча алып, анан ушул жакта элди көтөрүп атасың деген шылтоо менен эле атамды коркутуп алып барып камап коюшту да. Быйыл Кыргызстандан биринчи жолу абрикос Дубайга экспорт болду. Силер экспорт кылдыңар? Биз экспорт кылдык. Самолет менен кичинекей контейнерлерге упаковать этти көрүктөрдү. Ошентип жөнөттүк. Жалпы жонунан карагаттын 12-13 түрү бар сортторучу. Жаңы сорт суукка чыдамдуу, эмеси түшүмдүүлүгү аябай жогору. Ядрённый деген сорт бар. Өзүн өтө жакшы көргөзгөн. Ядрённый. Жакшы түшүм берген гөлдө. Добрыня деген сорт бар. Белорусская сладкая деген сорт бар. Бул сорт илгертен таанымал. Селечинская 2 деген таанымал сорт бар. Муну да YouTube'дан бүт жер жазсаңар бүт бары чыгат. Клусоновская деген, память Вавилова деген Белоруссия чыгарган сорттор бар. Ошол мындай жакшы өзүн көргөзгөн сорттордо карагатты өтө ысык жерге отургузуштун кажети жок. Карагатты биз сунуштайбыз. Негизи эле карагат өзү суук жерге жакшы өсө алат да. Тоолуу жерге өсө алат, суук жерге өсө алат. Сууктан коркпойт, ысыктан коркот да. Карагатты мисалы үчүн Нарын областынын бүт жерине сунуштайбыз. Нарын областына тигилип жүрөт, көп клиенттерибизге жылда салып жүрөбүз. Нарындык туугандар. Анан Алай, жанагындай Чоң Алай, ошол жактары Чаткал, Каракулжага тигилди. Каракулжада уже өсүп атат. Примерно 10 сотук жерден бир 1000 түп батса, 1000 түп батса, 2ге биягын 50 см кылып тиксе, 200 000 акча дегенге болобу? Болот. Салам алейкум, биздин катталуучулар, дыйкандар. Биз бүгүн дагы Ысык көлдөбүз. Ысык көлдүн жаштары бизди кубандырып атат. Ушинтип өнүгүп, жаңы ийгиликтерди жаратып аткан жаштар бизди кубандырып дагы көлгө келдик. Жетпегүз Саруу айылындабыз. Азамат деген жигиттин үйүнө келдик. Питомниги бар экен. Карагат, анан Чечилканак боюнча бүгүн маалымат беребиз. Карагаттан кантип пайда тапса болот? Карагатты кандай региондорго отургузса болот? Карагаттын кандай өзгөчөлүктөрү бар, баалары боюнча бүгүн Азаматтан маалыматтар беребиз. Жүрүлө. Каналга катталып, лайк басып койгула. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Ошол атыбыз Азамат, фамилиябыз Мажиков, Саруу айылынан болобуз. Карагатты өзү карагатты мен кичинекей чагыман эле атамдар жакшы өстүрчү. Мен эс тарткан эле биздин үй бүлө, айрыкча атам ушул культураны илгертен эле жакшы карап, жакшы кызыгып, илгери эле айттым мындай. Эми илгери дегенде мындан 15-20 жыл мурун эле элдер карагатты көбөйт тиксе болот эле деген ойдо болчубуз да. Бул 1 жылдын жыйынтыгы эмес, 2 жылдык эмес, бул көп жылдык, 10 жылдан ашык, 15-20 жылдын жыйынтыгы да азыркы көрүп турган. Мен түшүнүгүм боюнча бул нерсе менен атаңыз алектенген. Башында эми үй бүлө бул биз жалпы үй бүлөлүк бизнес деп айтсак болот. Атам кызыктырган ушул ишкечи. Ушул ишке кызыктырган, бул иштен жакшы прибыль боло турганын айтып берген. Көлгө ушуну көбөйтсө, именно көлдүн ортоңку зонасына, анан 3-зонасы деп коет. Ушул биз турган жак Түп району, Нарын, Атбаш райондоруна жакшы өсөт, өзү тоого суук жерге өсө алат деп мындай мурунтан бизди ушун менен тааныштырчу да. Азамат өзү биздин дыйкандар сразу эле ойлойт да. Могу жерде сразу эле болуп кеткен депчи. Анан кийин кандай кыйынчылыктар болгон. Эми бардык ийгиликтин аркасында бир азабы бар да. Бардык бизнестин аркасында азабы бар. Ал уже ийгилик жаралгандан кийин көрүнбөй калат да. Ошондо эми көрүнбөгөн дагы биздин да башыбыздан көптөгөн кыйынчылыктар өттү. Мына жолдо келип атып турсаң айтып атам. Канча деп карс болдук. Кыйналдык, банкрот болдук. Клубника малынан агыстык, төктүк, көгөрдү. Кышында бир тиын акча иштебей кышка кирген күндөр болду. Акырын эми ал нерсенин баарысын унутуп калды. Силерде деле ошондой кыйынчылыктар болсо керек.
Элдердин баары сөйлөйт да, могу бактын баарысы эле бир күндө эле болуп калгандайчы. Эми багандай тең экенбиз, дос экенсиз. Багы мен айтпайын деген нерсени улам сурап атасыз. Мейли айта берейин, анткени бул чындык. Анткени муну деле мындай жашыра турган нерсе эмес да. Эми сураган кишиге айтабыз, сурабаган кишиге эмес жок, бирок чын-чындыгында ошол өзүмдүн чоң атамдын колунда болчу. Чоң атам бир жыл эле каза болуп калды. Ошол жылы эле атамды соттоп кесиди, жөн жеринен, ак таза жеринен элечи. Анан ошол учур аябай оор учур болду да. Ошол учурда отуруп алып ушундай поляда отуруп алып ыйлаган күндөр болду. Эми айтып отурсачы улам Бир күндө эки атаң тең бир убакта. Бир күндө эмес, бир сезондо деп айтсак, бир сезондо. Ооба. Атам ошол каза болду, андан кийин аз убакыт өтпөй эле өзүмдүн атам да камалып кетти да. Эмне себептен камалып кетти? Атам жана кумтөр туура эмес иштеп атат деп эме статьяларды жазган. Анан ошондо атамды как сакалдуу киши катары тиги ошол убакта Садыр Жапаров азыркы президент эме болчу. Эмне деп айтса болот? Депутат болчу. Жок, депутат эмес, оппозиционер болчу. Анан ошол Жапаровтан сен акча алып, анан ушул жакта элди көтөрүп атасың деген шылтоо менен эле атамды коркутуп алып барып камап коюшту да. Канча жыл отурду? Атам жана айттым, ошол 8 жылга кескен таза 6 жыл отурду. ГКМБнын СИЗОсунда 2 жыл таза отурду, ошонусун 4 жылга эсептеп 8 жыл таза отурган болуп калды. Атамды ошондой камап коюшту. Анан ошол убактар эң оор болду. Анан канча жашта элем ошол учурда? Ошол маалда жаңы үйлөнгөм 23 жаштарым болчу. 23 жашым болчу. Анан ошол убакта кыйнала баштадык, изденип баштадык. Ошол убакта кыйналгандан китеп окуп баштадык да. Андан да кызыктуусучу, анткени баары эле барып агрономдор жок, жакшы агрономдор. Анан багандай бир оорулар чыгат, же бир нерсени баштайын десең билбейсиң, анан уже окуп аракет кылыш башталды. Бизнести кандай кылалы, уже көп акча керек боло баштады да. Көп 1 жылдан ашык сот болду. Сот болгондо бир туугандарыбыз баарыбыз Бишкекке жөнөйбүз, бияктан чыгып жол тосуп алып, тамак аш алып алып, аякта Бишкекте ары бери жүрөбүз, четинен сатып эле бар нерселерибизди. Анан аябай минуска кирдик да. Минус эмес, минустун ылдый жагына кирдик да. Нолдон ары карай көп кетип калдык да. Азамат, эми бир атаң, чоң атаң кайтыш болуп кеткенде, бир атаң камалып кеткенде, эмнеден дух алып, кандай каяктан өзүң издеп, каяктан акыл сурап, эмне жактан аракет кылдың мисалы? Эми эң биринчи Аллага таяндык. Ушуну айтпай койсок болбойт. Аллах Таалага таянабыз. Андан кийин окуш керек экенин ошо биз кеч убагында билим албай эле ушул иш менен жүрүп алып, окуш керек экенин кийин түшүндүк да, билим керек экенинчи. Ушул иштерге киресиң, анан кандай болот деген ар бир жерде тупикке барып такала бересиң да, тепкичке такаласың, анан изденип отуруп өйдө көтөрүлүп чыгасың да кийинки тепкичке. Анан окуганга туура келди, кызыктуу, мотивация бере турган китептерди окуй баштадык. Биринчи окуган китептерим, дыйкан болом дегендерге мен ошол китепти сунуштайм. Эме деген китеп бар, «Самый богатый человек из Вавилона» дегенчи. Эми бул жакта негизги кызыктуусу, тапканыңан дайыма бир 10дон бирин өзүнчө чогултуп тур деп айтылат да, өзүнчө мындай тапканыңдын баарын корото бербе депчи. Анан эми бирок муну баары деле окуса керек. Анан өзүнчө чогулта бер, анан бир күнү ошол чогулган акчаны же ошол китепте айтылат да, ошол банкта иштеген же опыту бар бирөөнө берип, ошону менен иштеп дагы көбөйт деп. Кыска сунушу ошондой да алардын. Анан биз андай кылган жокпуз. Биз ошол тапканыбыздын бир бөлүгүн ошол питомник уюштуруп алып, ушуга эле салып жүрдүк да. Биз ушундан түшүнүп калдык, бул негизи эле айыл чарба дыйканчылыкка салсаң кайра чыгат деп, ошол тапканыбыздын бир бөлүгүн дайыма ушундай көчөттөрдү эксперимент кылганга, жаңы көчөттөр тиккенге, убагында малина да алып келип тиктик, ошонун баарына эксперимент кылып салып жүрдүк. Сен китеп жөнүндө сөз кылып калдың. Өзүм жогорку билим жок. Менин жогорку билимим жок. 11-ди бүткөнсүң болду. 11-ди бүткөм. Кандай китептер сага, мисалы, «Самый богатый человек в Вавилоне» дейсиң. Анын орусча версиясы же кыргызчаларда чыгып калган? Мен орусчасын окугам, кыргызчасы деле чыгып калды болуш керек. Азыр деген азыр көп китеп окугула деп балдарга аябай көп сунуштайм. Көп китептер бар. «Самурай безмечи» деген китеп. Бул мындай үстүртөн мотивация бере турган, мындай адамды ишке, анан ушундай сүйлөшүү жолу аркылуу мындай көп жумуштарды бүтүргөнгө жардам бере турган мотивационный китептерди окуш керек. Андан кийин ошол кайсы профессияда болсоң ошонун тегерегинде да издениш керек да. Сен
биринчи мына айталы, биринчи мотивацияны окуңуздар. Мотивацияны окууга, анан классиканы окуш керек. Мен айтам, ар бир кыргызстандык сөзсүз сынган кылычты окуш керек. Ар бир Кыргызстандын ошо биз менен тең жарандар, маркумдар үнүн сөзсүз окуш керек да. Немесе сен айтканың туура да. Китепте ошо китеп жазган адамдар жашоосу биздикинен да кыйын болгон. Ооба. Ошолорду окугандан кийин, мен жашнак эле жашап аткан турбайбы, дальше аракет кылышым керек экен деген немеге мненияга келесиң да. Жакшы, сен ушул жогорку билим албасаң да ушу китептерге кызыгып окуп, келечекке карап, молодец. Ошондой болуп, аягы анын баары атам аман эсен келди, аманбыз, баары жакшы. Эми баягы айтып кое турган нерсечи. Анткени муну бул көлдүктөр айлыбыз, саруу айлы баары билет. Азыр эле Байкеге жолуктук. Ал Байке жакшы чыгып келиптир. Турмушту улантып аттыр. Суббота күнү араптарды тосуп алам деп атат, Ооба. Бүгүн немеге Бишкекке биз келгенде сапар алып аттыр, учурашып жолуктук. Араптарды эмне маселе менен кандай? Баягы жалпы кыргызстандык дыйкандарга, жалпы кыргыз элине маалымат катары быйыл Кыргызстандан биринчи жолу абрикос Дубайга экспорт болду. Силер экспорт кылдыңар? Биз экспорт кылдык. Самолет менен. Мындай көп кыйынчылыктар болду, анда да бирок баарын басып өттүк. Кичинекей контейнерлерге упаковать этти көрүктөрдү. Ошентип жөнөттүк. Дубайга биз анткени биз да мурун ошол араб өлкөлөрүндө болуп келгенбиз. Аяктан эми биз кызыктарбыз да, эмне көрсөк, жегибиз келбей турса дагы алып жейбиз да. Мисалы үчүн Россияга барсак, бүт жерге барсак, кичине ягодаларын остуябыз да. Биз сизге окшош эле ягода менен оруйбуз да. Аяктын абрикосун биз жеп көргөнбүз, мындай тышы өңү абрикос, бирок эмне кебез жеп атасыңбы, эмне жеп атканыңды билбейсиң да. Анан биз каалайбыз, ошол мамлекеттердин баарында биздин Кыргызстандын даамы, малинасы болобу, эмнеси болобу, даамы ширин, жыты бар. Жесең ушундай вкусу мындай денеңе тарай турган, ушундай таттуу Кыргызстандан өстүрүлгөн жер жемиштер ошол жактын рыногунда турса деген биздин каалообуз бар. Ошол нерсе мүмкүн бекен? Ошол нерсе мүмкүн экен, кылса болот экен. Жөн эле бардыңар, саттыңар. Эми биз алып барган жокпуз, биз салып ийдик. Бизге арабтар келип, ошо атам байланышка чыгып, ошо арабтар менен иштешип, алар тозуп алып, алар сатты, биз бул жактан упаковать этип жөнөттүк. Бирок документацияга 2 ай чуркадык, өтө оор экен. Документациясы өтө оор. Ушуну да бир өкмөт жактан да жардам кылып, ушу бир экспорт кылам деген кишиге кандайдыр бир мүмкүнчүлүк түзүп, кошо эми өкмөт эчтеке кылбай койду деп айта албайбыз да. Эми айыл чарба жагынан да чоң жардамдар болду. Бирок баары бир деле сертификат происхождения деген кээ бир документтер бизден тастыкталып, анан ал Дубайга барып, ал аяктан тастыкталып келгенчекти 10 күн, 15 күн деп күтүп калаттык да. Мына туугандар, Кудай буйруса биз мына Россия, Казакстанга экспорт кылып жүрсөк, бул азамат Дубайга чейин экспорт кылыптыр самолет менен. Биз али самолетко жете элекпиз. Мына азамат менен сүйлөшүп атабыз, эми самолет менен экспорт кылабыз деп. Ооба, кылабыз, сөзсүз кылабыз. Чогуу иштешейли деп аракет кылып атабыз. Пландарды коюп атабыз алдыга. Көлдүн балдары тең экен. Көлдө мына акыркы күндөрүмдү көрүп аткандырсың, мен жалаң эле көлдө жүрөм. Тиги бала кыйын, бул бала кыйын. Көлдүн эли Кудай буйруса келечеги бар экен деген үмүттөнөсүң да. Мына сен Дубайга экспортко ушул каракатты чыгарайын, өрүктү чыгарайын, кокон гилясты чыгарайын деп атасың. Ушулардын баарысы эгер Дубайга чыга турган болсо, мен ал жактан 100% ишенем. Жолун өзүнүн ордун табат депчи бул биздин продукциялар. Эми болгону жол эле да, анан калган документ бул технический вопростор. Буларды чечебиз го деп Кудай буйруса. Ооба, чечебиз, бирок айта кете турган нерсе, кайрылып кете турган нерсе, урматтуу эл, туугандар, багында кыргызстандык биздин мекендештерибиз, биздин өзүбүздү оңдой турган, өзүбүзгө да көп аракет кылыш керек экенбиз да. Биз өзүбүзчө эле отуруп алып, биздики кыйын деп мактана береткенбиз, бирок биздики деле артта калып баратат да. Өрүктөрдү сатсак, майдасын кошуп саткыбыз келет экен, топчу. Мисалы үчүн, ягода сатсак дагы мындай качествого көңүл бурбай, анан болот деп мамиле кылат экенбиз да. Андай кылбасак, жакшы качественный товар өстүрсөк, бизге да жакшы. Бизге да жакшы. Мисалы үчүн, мен жакшы товар өстүрүп берсем, мага жакшы. Эми биздин жакшы товарды алып барып сатканга бул жакка да жакшы да. Алып жеген кишиге да жакшы да. Жакшы качественный товар, барысына жакшы. Анан ошон үчүн адис менен, ошол ар бир иште адис менен, агроном менен күчтүүлөрдү жалдап, ошолор менен посадочный материал, көчөт чыгарсаңар да, эң жакшы көчөттөрдү чыгарсаңар,
мындай сатканда дагы жакшы, мындай ишенип сатканга жакшы. Туугандар, бизден мына азыр сорттор боюнча бир сыйра айтып кетели. Азамат, сортторду бир сыйра мындай канча сорт өстүрөсүң? Биз жалпы жонунан карагаттын 12-13 түрү бар сортторучу. Дагы бир 2-3 түрү бар, аны биз элдерге чыгарып жайылтпай элекпиз, анткени өзүбүз көрө элекпиз. Азыр мисал үчүн биз могу Добрыня деген сорттун жанында турабыз. Бул Добрыня деген сорт средний спелый, кечирээк быша турган. 2008 же 2006 жылы баягы баарын бир убакта эстеп кала албайт экенбиз. Ошол жылдары чыгарылган жаңы сорт, суукка чыдамдуу, эмеси түшүмдүүлүгү аябай жогору. Бул мисал үчүн буларды Россиядан табыш кыйын ушул сорттордучу. Биз ушул сорттун аркасында эле Россияга 3-4-5 сапар кылдык да, ушул сортторду улам алып келип көбөйтүш. Азамат, азыр сен ар бир, сен азыр 15 сорт бар экен сенде. Ар бирин айтып отурсаң, бул жерде ар бирине характеристика берип отурсаң, көбүрөөк убакыт талап кылып калат да. Анан кийин мен азыр карагатка кызыккандар бар да. Ошолор үчүн сен кандай сортторуң бар эсептеп берип койсоң мисалы. Биз эми карагатка кызыккан, дыйканчылыкка кызыккан ар бир жаран үчүн ачыкпыз. Только баягы сортторун да айтып сорттору тууралуу айтсак, негизгисинен мындай жалпысынан карагат 2 түргө бөлүнөт сортторунан. Жанагындай дачный сорттор бар. Алар деген механический сборкага расчеттолгон эмес, бирок көп байлайт, жанагындай тышы жумшак болот, аябай көп байлайт да. Алар жанагындай дачаларга, кичинекей жерлерге тигилет. Андан кийинки бир түрү бар, механический сборкага рассчитанный, жана комбайн менен чогултканга рассчитанный сорттор бар. Бизде дачный сорттор да бар, механический сборкага туура келе турган сорттор да бар. Сорттордун атын атап койсоң. Негизги көп сортту, негизги жакшы сорттордо ядрённый деген сорт бар. Өзүн өтө жакшы көргөзгөн. Ядрённый. Жакшы түшүм берген көлдө. Добрыня деген сорт бар. Белорусская сладкая деген сорт бар. Бул сорт илгертен таанымал. Кыргызстанга илгери эле киргизилген, дагы киргизилди, биз алып келдик. Дагы. Селечинская 2 деген таанымал сорт бар. Муну дагы уже YouTube'дан бүт жер жазсаңар бүт баары чыгат. Клусоновская деген, память Вавилова деген Белоруссия чыгарган сорттор бар. Ошол мындай жакшы өзүн көргөзгөн сорттор да. Азыр дагы могулар Кудайым буйрса күзүндө тигилсе, эмдиги жылы түшүмгө кире турган көчөттөр да. Биз мындай эч кыжалат болбой эле сата бере алабыз да. Мону түшүмгө кирет, жакшы карасаңар деп коркпой туруп мындай түшүмүн алып сатпайсыңар, бирок вареньяңарга ос тийгенге жеткендей түшүмдү эмдиги жылы 23-жылы Кудайым буйрса байлай турган көчөттөр. Туугандар, дыйкандар, карагатка кызыккандар, биз могу YouTube каналынын астына Азаматтын байланыш номерлерин чыгарабыз. Анан кийин майда жүдө суроолор боло турган болсо, сорттор боюнча өзүң түшүндүк бересиң да. Беребиз. Бул жака келип көрсөңөр болот экен. Мына көчөттөрдүн потенциалы укмуш экен, мына чоңоюп калыптыр, сонун жакшы каралыптыр. Булар бат жетилет да. Анан кайсы регионго кандай көчөттөр отургузулуш керек, ошол боюнча дагы бир сер айтып койсоң, мисалы бизде сразу эле вопрос да. Сразу эле суроо пайда болот. Мисалы көлдө эниме түштүк тарапта, күн ысыкта. Ошол жака кандай сортторду отургузса болот? Аябай туура суроо берип атасыз. Чоң рахмат, анткени ар бир кишиге ушуну түшүндүрүш оор. Мына жалпы көрүп алгыла, угуп алгыла, карагатты өтө ысык жерге отургузуштун кажети жок. Карагатты биз сунуштайбыз. Негизи эле карагат өзү суук жерге жакшы өсө алат да. Тоолуу жерге өсө алат, суук жерге өсө алат. Сууктан коркпойт, ысыктан коркот да. Карагатты мисал үчүн Нарын областынын бүт жерине сунуштайбыз. Нарын областына тигилип жүрөт, көп клиенттерибизге жылда салып жүрөбүз. Нарындык туугандар. Анан Алай, жанагындай Чоң Алай, ошол жактары Чаткал, Карагулжага тигилди. Карагулжада уже өсүп атат биздин карагаттар. Түшүмгө да кирип калды. Карагулжалык туугандар. Карагулжанын тоолуу бир айылдары биз билбейбиз. Биз бул жактан эле телефондон сүйлөшүп эле салып ийебиз да. Көп туугандар бар, уже тууган болуп калдык. Телефондон сүйлөшөбүз, барып көргөн эмеспиз, бирок ой, мен тоодо жашайм, мына деп видеодон көргөзөт, тоолуу айыл, суук деп анан көл менен окшош климаты деп айтышат да. Анан салып ийебиз. Анан ысык жана түз жерлерде бул кыйналат да, жакшы, мындай жакшы жыйынтык бербейт. Ошон үчүн бирок азыр Нарын ат башы жактарда да жакшы азыр айыл өкмөттөр мындай жалгыздан чалып атышат да, мындай общий түшүнүк келип атат. Ар бир айылга проект кылып 1 гектардан 50 сотыйдан тигебиз деп атат.
буюрса биз ошолордун баары менен иштешкенге, көчөт бергенге, ошону сопровождение кылып, консультация кылып, агрономдорубуз менен ошондой жалпы иштешкенге даярбыз. Эми бул биздин Кыргызстандын экономикасын көтөрүшкө биздин бир салымыбыз болот да. Мисалы үчүн нарында биз билебиз да, нарында көп туугандарыбыз, кудаларыбыз бар. Мал эле багылат да. Мал кээ бир жерде багыла берип жөнүнө такыр болуп калганда эми деградация болот. Алар деген эме да кылыш керек да. Мисалы үчүн мал деле карап отура бербеш керек. Мындай дагы огороддорунда 10-20 сотыйдан болуш керек бул культура. Биздин туугандар ушул ягодага кызыккандар сразу эле пайдасын эсептейт. Эми огородунда жеңешелер бар, бир 10 соттук жериме карагат кылып койсом, бир 2 жылдан кийин канча доход ала алам депчи. Бир примерно 10 соттук жерден бир 1000 түп батса, 1000 түп батса, 2ге биягын 50 сантиметр кылып тиксе, 200 миң акча дегенге болобу? Болот. 200 миңден биз билген кишилер бар, мындай биз негизи эмени жакшы көрөбүз. Биз агроном эмес, дайыр жол айталы, мындай биз практикпиз да. Жогорку ушундай билимибиз да жок, бирок бүт баарын практика жүзүндө көргөнгө аракет кылабыз. Анан биз билебиз, биздин кошуна айылда ошондой жыйынтык көргөн кишилер бар да. 20 сотыйнан чоң почти 500 миң миллионго жакындатып барып түшүм алгандарчы. Эми бирок алар башкача деңгээлде иш алып барышат да, үй бүлөсү мененчи, өтө карайт. Эми азамат 10 соттук жерге отургузгандан 20 соттукка отургузгандан кийин аны көңүл буруп карайт болуш керек деп ойлойм. Анан бул туугандар дагы айтып кое турган нерсе. Тигип койсо эле бере берет деген кишилер албай эле койгула. Бул тигип эле таштап койсо бербейт эч качан. Ошону ойлогула, ооба. Караш керек. Бул карагаттын өтө жөнөкөй 2 правиласы бар. Өтө жөнөкөй 2 правиласы. Баарынын колунан келет. Бул карагатка кык менен сууну берсе, кык суу. Кыктын любой жарай берет. Чиригени, чирибегени жарай берет. Ошол экөөнү бере алса, бул карагаттан жыйынтык алса болот. Түбү дайыма ным болуш керек. Ным болгондо кандай? Эми адистердин, агрономдорубуздун бизге айтып бергени 65%, 70-65% влажный болуш керек дейт да. Бул кандай түшүнсө болот? Мындай билесиздер го, топурактын кармаганда нымдыгынан ошо кармалган формасын сактап калат да, ошону 65-70% влажный деп коет. Влажный. Ошондой кармаш керек. Ошондой нымды түбүнө бериш керек. Нымды сүйөт, сууну өтө жакшы көрөт бул культура. Анан жакшы сугаргыла, кык бергиле, жыйынтык аласыңар. Мындай башка коркунучтуу эчтекеси жок. Азамат, азыр сен ушул кичине болсо дагы биздин Кыргызстандын экономикасына салымын кошот деп сөз кылып кетпедиңби? Ушул нерсе мени кубандырат да. Ооба. Биздин Кыргызстандын келечеги бар экенине үмүттөнөм да. Мисалы азыр биздин 2 балбандарыбыз дүйнө жүзүндө дүйнөнүн чемпиондору болуп атат. Ооба, туура. Сен Кудай буйруса карагаттын чемпиону болсоң, Средний Азияда хотя бы. Кыргызстанда эмес, Средний Азияда чемпион болсом, биздин экономикабыз көтөрүшүнө көзүм жетет мен. Ооба, силер малина, клубникаларды көтөрсөңөр. Эми биз экспорт, биздин максат бар. Ушул жашооду бизге канча жаш берди, ошол учурда Кыргызстанга экономикасына канчалык деңгээлде салымыбызды кошо алабыз. Ошол максат. Маалымат мененби, кандай экспорт жагынанбы, колдон келишинче биз ошо элге ошо мына азыр сени таанып алгандар, сендеги маалымат элдерде жок да. А сен ачык айтып атасың, мындай кылгыла деп. Булардын бизнеске болгон жолун сен 5 жылга кыскартып атасың да. 3 жылга кыскартып атасың. Азыр муну сага окшоп эксперимент кылыш үчүн дагы 3-4 жыл убакыт кетет да. Ооба, кетет. А сен муну мындай эле айтып коюп атпайсың. Ооба. Опытың. Ооба, эметчи, туугандар. Мындай ачык болгонго аракет кылабыз. Алып көбөйтө бериңиздер. Муну көбөйтсө да болот. Мисалы үчүн жакшы сортторду алып, буларды калемчеден карагат, мисалы үчүн чычырганакка караганда, башка культурага караганда оңой көбөй алат. Калемчеден кайра көбөйтсөңөр да болот алып. Анан бирок эми баарына биринчи маточный участок болуш керек да. Ар кайсы райондордо ар бир айылда жок дегенде 1 гектардан карагат болуш керек. Анан калганын өзүлөрү жана калемчелеп айылдарына таратса болот, көбөйтүп. Көп эмелер бар. Ал жагынын баарын ачык айрым айтып даярбыз. Бул жерден мына көчөтүң Кудайга шүгүр көп экен, көчөттөрүнүн потенциалдары жакшы экен. Ушул көчөттөрдү саткандан кийин өзүң сопровождениеде кыласың да. Сөзсүз кылабыз. Биздики деген ушундай иштейбиз клиенттерибиз менен. Биздики сатып ийип эле анан болду эмес да. Анткени биз 5-6 жыл мурун саткан клиенттерибиз менен да байланышыбыз бар.
кээ бири кийин 3-4 жыл өткөрүп мындай көлгө кетсе конокко да кирип кетет. Дайыма сүйлөшүп, мисал үчүн мына сиз келдиңиз, азыр сүйлөштүк. Сиз уже биздин Кудайым буйрса клиентибиз болбодуңуз. Сиз өзүңүз айттыңыз, азыркы күндө карагатты канчадан сатып алып атам дедиңиз? 330дан алып атабыз. 330дан сиз карагат сатып алып атыптырсыз. Биз болсо аны билген эмеспиз да, сиз ошондой алат экенсизди. Бирок сиз вообще бизди тартам деп келип чалдыңыз да, ошол эле малда мына уже сиз биздин клиентибиз болдуңуз. Эми элдер тиксе дагы ала бересизби, ала аласызбы? Буюрса, мисалы айтып атпаймынбы, азыр замороженный тоңдурулган карагаттан Россиядан 50 тоннага заказ. Бирок жок бизде. Жок силерде, Жок. Анан кийин ассортимент жөнөт деп азыр иним чалып атат. Аны жөнөткөнгө да жок карагат. Карагат, облепиха жөнөтүң деп атат. Россия сурап атат. Жеп атат. Бирок ошону биз объемго чыгышыбыз керек да. Мен постоянно айтып жүрөм, биз конкурентоспособный болуш керек. Туура. Азыр биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ысык көл эле Средний Азияны карагат менен камсыз кылып койсо болот да. Өзбектер мынчалык өстүрө албайт. Күн ысык. Жок, күн ысык, просто алар эгер бул карагат ушундай ысык көлдөн түшүн бергенде, Өзбекстанда түшүн бергенде биз өстүрмөк эмеспиз да, бизге өзбектер эч жак толтуруп коймок. Өзбек туугандарыбыз. Өзбек туугандарды сыйлашыбыз керек. Алар өтө эмгекчил, жакшы элдер келет. Эми эмгекчилдерди биз сыйлайбыз. Ооба. Анан казак туугандарды өстүрүп атат, бирок аларда дагы азыр Казакстанга дагы клиентибиз азыр облепиха, карагат. Биз карагатты 2-3 партия Казакстанга жөнөткөнбүз. Биздин Исикуски деген сорт, баягы эски сорт. Ошону сурашкан, ошону бергенбиз, аякта уже түшүмгө кирди. туугандар ошол, карагат дагы биз алабыз. Буюрса. Могу чычырканакты дагы алабыз. Биз өзүбүз алып атабыз уже. Жакшы. Анан Россияга чейин сатып атабыз. Мурда Казакстанга дагы Польшадан келчи. Россияга да Польшадан келчи. Азыр ал жакта баа көтөрүлүп кетип, жумушчу эле алар да кымбат экен, терип. Комбайн менен терген деле баары кымбат айланат экен алардачы. Анан казактар дагы уже бизден сурай баштады да, карагаттычы. Тоңдурат элек, переработкага керек дешипчи. Анткенде биякта бир нерсени урматтуу элдин астында ачык айтышыбыз керек, көрүүчүлөрдүн астында. Бул карагат дагы именно адам аңсы баш мээни өсүшүнө, бул дагы витамин боюнча король да. Бизде көлдө, бул ушул көлдө эле карагат тамак болуп, жөн эле нанга сыйпап жеген варенье болуп сатылса, бул башка жерлерде, Кореяда, Японияда булар дары болуп сатылат. Булар дары мындай биз азыр адис болбогон себептен бүт эмне витаминдер бар экен толук айта албай атабыз, бирок жанагы баш ооруганды ичет жана С эле витамин, ошого аябай бай. Мунун жалбырагындагы чай менен ичет, жалбырагын өзүнчө сатса болот. Ден соолукка өтө пайдалуу. Буну айрыкча могу жана коронавирустан кийин элдер түшүнүп, ушуларга аябай көп басым кыла баштады да. Силер өзүңөр деле байкап атсаңар керек, ошондон кийин элдер көп алып, көп колдонуп атат. Спрос жакшы. Адамдын иммунитетин көтөрөт. Анан биз тамак деп жейбиз да, муну биз баалабайбыз, нанга сыйпап мындай жейбиз, башка жактарда муну дары деп эсептешет да. Ошону билип алыш керек. Жакшы. Бизде эми Кудай буйрса экспорт боюнча Дубайга экспорт кыла турган болсоң, көлдүн карагаты жетпейт го дейм. Ооба, эми көбөйтөбүз да, элдерге беребиз, муну тиккендер кийинки жылда кайра көчөтүн чыгарышат. Дубайдагы муну дары деп билет. Арабтар көбү билбейт, бирок билгендер полкада дары катары сатылат да, ден соолукка пайдалуу өсүмдүк катары сатылат. Жөн эле тамак аш катары эмес. Эми дайыма билип алыңыздар, биз дагы кийин билдик. Дары болуп сатылган нерсе менен тамак аш деп сатылган нерсенин баасы текчеде да 2 башка орунда турат, анан баасы 2 башка да. Дары ден соолукка пайдалуу нерселердин баасы башка, жөн эле тамак курсак тойгуза турган нерселердин баасы арзан болот. Жакшы. Ошол. Азамат жакшы. Сону маалымат болду. Анан кийин сорттор боюнча айттың. Бардык эле сортторду атап бүттүңбү? Эми анча-мынча сорттор туугандар аталбай калган болсо, Азаматтын өзүнө кайрылсаңар. Ооба, анын баарын азыр атаганча бизге 3-4 саат убакыт кетет. Региондоруна жараша өзүн тандап бересиң сорттор да. Ооба, ошо жардам кылып аракет кылабыз. Баасы өтө кымбат эмес. Баасы деле ошол орточо эле бааны кармап атабыз. Баасы орточо баа 120 сомдон көчөттүн баасы. Көбүрөөк алса, эми
Эми биз сатканда жөн эле клиент катары эмес, жардам катары деп дагы сатканга аракет кылабыз да, эми болушунча каралашып жардам кылабыз. Түшө алган жерибизден. Кээ бир, мисалы үчүн кээ бир көчөттөр бизге өзүбүзгө эле маточный эмеси кымбат келген. Кээ биринин ошо өзү эле кымбат турат. Барысынын баасы бирдейби? Жок, кичине бааларда айырма бар. Аз-маз, бирок аз-маз эле. Сурап, чалып, тактап маалымат алышыңар керек. Туугандар, WhatsApp'ка жазыңыздар. Анан убагында жооп бере албай калсак, кийинчерээк жооп беребиз. Көп сураган кишилер көп. Эми баарына бир убакта жооп бериш кыйын экен, бирок акырындан жооп беребиз. Ушунун баарын биздин өзүбүздүн дагы YouTube канал бар, Ойгон деген. Ага дагы жазылып алыңыздар, ошол жакка да чыгарабыз. Ойгон деген YouTube ошол жактан агрономдорубуз кийинчерээк шашпай ушул окууларды кандай көбөйтөт, кандай өстүрөт, эмне дары чачыш керек, ошонун баарын айтып берет. YouTube каналыңда дагы карагаттар боюнча маалыматтарың барбы? Аз-маз бар, дагы толуп жакындатып киргизе беребиз. Ушуну дагы киргизебиз. Ойгон деген каналга катталып, ал жактан дагы маалымат алсаңар болот экен карагат боюнча. Анткени бул мындай экен да, сиздер деле көрүп атасыздар, эми эл менен азыр мисалы үчүн 1000 киши, 2000 киши көрөт, анан бир күндө эле 100 киши бир убакта чалса эле баарына жооп берип жетиш кыйын болот экен да. Анан бирок негизги 80% кишилердин сураганы бир эле да. Кандай өстүрөм, кайсы сорт жакшы, кандай, ошонун баарын эле бир агрономдорубуз, бизде агрономдорубуз бар. Ошолор бир сабак кылып, мындай түшүнүктүү кылып, ошолорду ар бир нерсесин мындай өзүнүн YouTube каналына бөлүп туруп YouTube каналдан ошо сабак окуп өткөрсөк деген оюбуз бар. Ошол эле чычырганак боюнча дагы. Жакшы, эми биздин катталуучуларга да сенден жардам болсун. Звонок кылып чалганда албасаң дагы WhatsApp'тан жазганда жооп берип, советтериңе берип, бизде Кыргызстандын ар кайсы бурчтарына дагы салып ийип жүрөбүз, дагы салып ийебиз. Эми ошол биздин салып ийгенибиз жардам катары болот да, багындай дыйкандарга иштейм дегендерге. Жакшы. Жакшы туугандар. Анда рахмат, Азамат, ушунча азыр чычырганакты да тарттык. Ал жакта да опытыңар көп экен. Бул жактан мына өрүктөрдүн да питомниктерин кылып коюпсуң. Эми буларды биздин жумуш эмес, өрүктөр. Бизде эми ягада. Ушунча маалымат бергениңе рахмат. Дагы талыкпай эмгектене бер. Чогуу иштешебиз. Биздин катталуучуларга маалыматтарыңды берип тур. Суроолору болсо жооп бергенге аракет кыл. Кылабыз. Жакшы, сиз менен таанышканыңызга кубанычтабыз. Биз да кубанычтабыз. Рахмат.